Саламатсызбы? Туркун каналына кош келиптирсиз. Бул видеодо корейче кызылча же свекла по-корейски салатын жазуу ыкмасы менен бөлүшөбүз. Биринчи кызылчанын сыртын арчып, чийки бойдон теркадан өткөрүп алуу керек. Узун жана калың болуп өтсө, ошончо жакшы көрүнөт. Эми бул кызылчага 1 аш кашык тузду салып, жакшы мыжыгып аралаштырабыз. Бул туздун жакшы эрүүсүнө жана кызылчага жакшы сиңүүсүнө жардам берет. Видеодогудай жакшы аралаштырып алган соң 20 мүнөткө тыныктырып, дагы бир ирет жакшы аралаштырып, дагы 20 мүнөткө тыныктырабыз. Жалпы жолунан 40 мүнөткө тыныктыруу керек. Бул аралыкта кызылча ширесинен бөлүнүп чыгат. Ушул ширенин кызылчадан өтө катуу сыкпастан ажыратуубуз керек. Себеби салат өтө курак болуп калса дагы болбойт. Эми ширесинен ажыраган кызылчага 1,5 аш кашык шекер, жарым кашык кориандр, бир аш кашык уксуздун эссенциясы, 6 же 9% эмес, 70% эссенция керек. Татымыңызга жараша кара мурч, төрт-беш тиш сарымсак. Эми көмүч казанды отко коюп, ал ысыгыча 2 баш пиязды видеодогудай туурап даярдайбыз. Жана бул пиязды 50-60 граммдай өсүмдүк майына кууруйбуз. Эзилген эмес, куурулган пияз керек. Ошол үчүн кууруда өтө кечке аралаштыруунун кажети жок. Пияз видеодогудай кызыл түстө болгончокто кууруп, ысык бойдон салатка кошобуз. Керектүү азыктардын баардыгы кошулду. Эми салатты жакшылап аралаштырып, салат даамына келиш үчүн 4-5 саатка же мүмкүнчүлүгүңүз болсо кечинде жасап, муздак жерге же муздаткычка салып түнү менен тыныктырсаңыз болот. Ал эми эртең менен салатыңыз даяр болот. Тамагыңыз даамдуу болсун.